Кытайда тажылуу вируска байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилгенден бери бир катар провинциялар, шаарлар карантинде. Ар аймакта абал ар башкача. Оорунун очогу болгон Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыгууга тыюу салынган. Ал эми Бейжиңде жумасына бир жолу үй бүлөдөн бир адам сыртка чыгып, зарыл жумуштарын бүтүрүп келүүгө уруксат берилген. Тибет автономдуу районунда болсо өзгөчө кырдаал киргизилген эмес. Аймакта тургундар мурдагыдай эле өз жашоосун өткөрүүдө. Бирок районго сырттан адамдар киргизилбейт жана чыгарылбайт. Кооптуу аймакта болсо ички жана сырткы каттамдар токтоп, өндүрүштөр иштебей турат. Жунго товарлардын дээрлик басымдуу бөлүгүн деңиз аркылуу экспорттойт. Дүйнөдө ири 10 деңиз порту болсо, анын 7-өө Кытайга таандык. Даяр продукцияларын контейнерлерге салып, камдап коюшканы менен сыртка чыгарылбай турат. Кытайга келе турган мисалы экономикасына азыр аябай бир таасир тийгизе турган ушул көп эле порттон чыга албай отурган ушул кыйынчылыктарга туш болуп атат да. 500 миллион адамдай ошо болжолдоп айтканда ошо карантинде болуп турган кезде ошо Кытайдын эле эли. Азык-түлүктөн сырткары турмуш тиричилик каражаттары унаа тетиктери дагы өткөрүлбөй жатат. Кытай эл республикасы жылына миллиарддаган долларлык товарды экспорттойт, ошол эле учурда ушундай эле суммадагы товарларды сырттан сатып алат. Албетте азыркыдай кырдаалда жунгого миллиондогон долларлык продукциялар киргизилбей турат. Коркунуч жараткан вирус Кытайдын жана бул өлкө менен соода саттык алакасы бар башка мамлекеттердин экономикасына олуттуу таасирин тийгизүүдө. Экономикалык гигант ушундай мындай бир катуу жагдайга мындай кабылып калганы сөзсүз таасир кылат. Эми мен экономист эмесмин, бирок мындай түшүнүп атам. Мисалы мына Япониянын кээ бир компаниялары машина чыгарган, мисалы Америка менен Кытай бул Америкага миллиарддаган долларды экспорттойт да. Анан ошондой чоң экономика 3-4 айга токтоп калса сөзсүз таасир тиет да. Расмий Бейжиң оорунун көрсөткүчүн басаңдатууга өзгөчө көңүл бургандыктан, азырынча 2 ай аралыгындагы экономикалык чыгымына анализ жүргүзө элек. Жыл башынан бери дүйнөдө мунай баасы 10 долларга түшүп кеткени байкалды. Мунун себеби Кытайдан чийки зат чыкпай калгандыктан, мунай өндүргөн мамлекеттер үчүн негизги атаандаштык убактылуу жокко чыгып, нарктын төмөндөшүнө шарт түздү. Вирус Орусия, Америка сыяктуу өлкөлөрдүн экономикасына олуттуу сокку урушу мүмкүн. Кирешенин дээрлик 60%-ын туризмден тапкан Батыш жана Европа мамлекеттери, анын ичинде АКШ менен Австралия чыгымга учурашы толук ыктымал. Себеби Кытай эл республикасынын жарандарынын басымдуусу өнүккөн өлкөлөргө саякатташат. Чоң баягы эмеге душар болгон өлкөлөрдүн бири бул Австралия деп эсептеп жатышат өзүлөрү. Анткени Австралияга Кытайдан барган туристтердин саны абдан көп экен. Жана Европа өлкөлөрүнө барган туристтердин саны көп экен. АКШга да баргандар көп болгон. Андан тышкары баягы өндүрүштүк тармактагы өндүрүштүк жана соода саттык төлөө тармагы дагы көптөгөн чыгымдарга душар болушу мүмкүн деген мен ошондой прогноздоп жатамын. Экономисттер жугуштуу оору экономикасы күчтүү болгон республикаларга олуттуу таасирин тийгизип, өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге анчалык сезилбестигин болжомолдошууда. Кыргызстандын ички керектөөсүнүн дээрлик 80%-ын Кытай жапканын эске алганда, жагдай социалдык экономикалык абалга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Азырынча товардын коору жетиштүү болгондуктан кыйынчылык сезиле элек. Бирок азайып бара жаткан айрым товарлардын түрүнө баа көтөрүлүүдө. Азыр билинбегени менен жакынкы 2-3 айда чек аралар ачылбаса, анда нарк кескин жогорулайт. Ал тургай кээ бир турмуш тиричилик буюмдарына тартыштык байкалып, азык-түлүк коопсуздугу жаралышы ыктымал. 25%-дан көп уже оо баштагандан кийин жанакындай импортуңар, бул деген уже мамлекеттин коопсуздугуна аябай бир тобокелдик жаратат да. Ошон үчүн баягы өзүн өзү коопсуздугун эгерде бекемдейин десе, баягы жашоону бир жакшыртайын десе, ошол немеге жеткирбеш керек. Тажылуу вирус дүйнө жүзүндөгү ишкерлерди да сынады. Алдыда дагы ушундай тобокелчилик жарала турган болсо, кытайлык өнөктөштөрдү карап олтурбастан, башка өлкөнүн бизнесмендери менен соода мамилесин түзүү керектигин түшүнүштү. Жагдайдан улам Кытай ишкерлери менен тыгыз иш алып барган ата мекендик өндүрүүчүлөр башка өлкөдөн өнөктөш издеп баштаганы айтылууда. Дүйшөн Шершенбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.